УТРК Ош өз берүүлөрүн андан ары түз эфирде улантат. Студияда аты жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кечки студияда Ош шаарында коомдук каттамдар кандай иштеп жатат? Мына ушул суроонун айланасында маекууну чечтик. Анткени мына кыштын келиши менен аба ырайы сууктагандан бери негизи коомдук каттамдардын интервалына көзөмөл керек. Эртең менен жана кечиндеси мөөнөтүнө жетпей каттамдар токтоп жатат деген сыяктуу шаар тургундарынын кайрылуулары айтылып жатат. Мындан сырткары деги эле жүргүнчүлөрдү тейлөөдө маселелер, көйгөйлөр бар болсо, алар кандай таризде жөнгө салууда? Мындан тышкары буга чейин Ош шаарында жаңы троллейбустар, автобустар алынып келгендиги айтылган. Деги эле Ош шаарында коомдук каттамдардын саны көбөйтүлөбү, балким жаңы багыттар ачылабы? Бүгүн жалпы эле коомдук каттамдардын маселеси боюнча сөз кылабыз. Анан студиябызга албетте атайын өкүлдү чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыра кетсем, Максут Азизов мырза келген. Ош шаардык мэриясынын шаардык чарба жана транспорт бөлүмүнүн баш кадиси. Саламатсызбы? Кош келдиңиздер. Кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирде эфир жүрүп жаткандыктан Ош шаарында коомдук каттамдардын тейлөөсү, ишмердүүлүгү жаатында өзүңүздөрдүн дагы суроо сунуштарыңыздарды биздин WhatsApp номерге жазып калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди баштай берели. Жана Максут мырза, мен жогоруда айткандай эле кыштын жана күнүндө коомдук каттамдардын интервалы боюнча, жарандардын кайрылуулары боюнча негизи ошол эртең менен кечиндеси айрыкча жана унаа тыгындары көп болгон, жүргүнчүлөрдүн жана жумуштан кайтуусу, жумушка баруусу, мектепке баруусу деген сыяктуу маселелер мындай кызып турган маалда коомдук каттамдардын интервалына жакшы көңүл буруш керек. Же кечиндеси мисалы өз убакыт саатына жетпей биз күтүп калып жатабыз, жана кечиккен учурлар бар деген сыяктуу даттануулар айтылып келет. Ушул маселе боюнча маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден мен Ош шаарындагы коомдук транспорттун кандай таризде уюштурулушу боюнча кичине токтолуп кетким келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде Ош шаарында кичи автобустук маршруттук каттамдар бар, шаардык троллейбустук каттамдар бар, ошондой эле чоң автобустук, муниципалдык автобустук каттамдар бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарында ошол кичи автобустук маршруттук каттамдар Ош шаарынын мэриясынын жүргүнчүлөр транспорт агенттиги муниципалдык ишканасы тарабынан көзөмөлдөнөт. Ал эми Ош шаарындагы муниципалдык коомдук транспорттор жана мен айтып кеткендей чоң автобус жана троллейбустук каттамдар Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы тарабынан тейлинет. Бүгүнкү күндө жалпысынан Ош шаарында 39 кичи автобус маршрут каттамдар бар. Бул жеке жактар тарабынан тейлөнүүчү кичи автобус каттамдар. Бул жоопкерчилиги чектелген коомдор деп коебуз. Ал эми муниципалдык коомдук каттамдарда 2 троллейбустук каттамдар бар. Бул биринчи, экинчи троллейбустук каттамдар. Ошондой эле 9 автобустук муниципалдык каттамдар бар. Буга чейин бизде болгону 2 эле муниципалдык автобустук каттам болгон. Ал эми мына 2024-жылы мына өлкө башчыбыздын чоң бир эмилгеси менен, ошол колдоолору менен Ош шаарынын мэриясынын мэри Бакытбек Жеңишбековичтин түздөн түз ушул багытта жасаган жумушунун натыйжасында Ош шаарына мына быйылкы жылы 100 автобус келди. Мындай көрүнүш ошол эгемендүүлүктөн бери Ош шаарына мындай чоң көлөмдө мамлекет тарабынан автобустарды алып келинип, элдерге ошол коомдук транспортто тейлөө сапатына ушунчалык көңүл бурулган эмес эле. Азыркы күндө мына көрүп атасыздар, буюрса алдыда але пландар көп, алдыда жасала турган иштерибиз көп. Ал эми мен азыр сизди сурооңуз боюнча азыр кенен айтып бергим келип атат. Мына бизде мисалы үчүн 39 кичи автобус маршрут каттамдар болсо, булардын ар биринин өзүнүн графиктери бар, анан өздөрүнүн кыймыл чиймелери бар, бекитип берилген. Ошол багыттар боюнча иштешет. Туура акыркы мезгилдерде ошол айрым ушундай учурлар пайда болду. Ошол кыштын тез баягы суук күндөр тез болуп кетип, ошондо бир кичине көйгөйлөр жаралды. Бул жерде ошол кичи автобус каттамдардын убагында келбей калгандыгы боюнча, аялдамаларда элдердин күтүп калгандыгы боюнча маселелер жаралды. Бирок ошол мезгилде биз шаар башчылыгы тарабынан бизге катуу тапшырма берилип, биз абалды тез эле жөнгө салуу максатында атайын ошол 2 ишканадан турган рейдовый топторду түзүп, айрыкча ошол час пик убагы деп коебуз бизде. Час пик убагы бизде эртең менен, түштө жана кечиндеси болот. Эми негизгиси кечке маал болот. Ошон үчүн эртең менен
Биз азыр бул кандай кылып коюлган? Бул рейдовый группа деп коебуз. Буну уюштуруштун өзү мына адистерине чогуу иликтегенбиз. Бизде баягы орусча айтмакчы густо пассажирский аялдамалар деп коет. Бизде шаарда негизги кайсыл аялдамаларда жүргүнчүнүн саны час-пик убагында көп болот. Ошого карап туруп и кайсыл аялдамалардан негизги биздин шаардык коомдук каттамдар өтөт. Ошол багыттарды иликтеп туруп, ошого карап туруп, убагын карап туруп, биз эртең менен саат 7ден баштап саат 9га чейин, кечки саат, эртең менен саат 2 саат и кечиндеси саат 5:30 баштап саат 8:30га чейин балдарды ошол именно ошол жүргүнчүлөр көп кездеше турган аялдамаларга коюп, акыбалды көзөмөлдөп атабыз да. Бул жерде кандай болот? Мисалы үчүн ошол жерде турган рейдовый группадагы адам айтат, мынау каттам мисалы үчүн сейрек болуп атат. Мына 20 мүнөт болду, ошол каттам келбей атат дейт. Сразу бизге борборго маалымат берет. Ошол боюнча анан биз оперативно иштегенге аракет кылабыз. Ошол кайсыл жоопкерчиликтелген коом тейлеп аткан болсо, сөзсүз аны менен байланышып, ошол резервде турган машиналардын болсо дагы чыгарып, главный биздин негизги максатыбыз элди ташыш. Элди ташышты жөнгө салып, колдон келишинче аракет кылып азыр иштеп. Демек азыр ошондой текшерүүчтөр жүрүп жатат. Азыркы күндө мына мен азыр мына ошол студиядан чыгып, мен ошол эгер үлгүрүп калсам 8:30га чейин албетте мен өзүм барам. Эртең менен дагы өзүм чыгып 7де биздин мындан сырткары өзүбүздүн тармактык шаар мэрибиздин орун басары бар, Солунбек Калыматович. Бул киши өзү дагы чогуу эртеде кеч баамдап, муну көз салып, карап, өзү катышып, мына массалык маалымат каражаттарынан чыкты го бул нерселер. Анан айттыңыз го азыр мисалы кайсы аялдамада мисалы жүргүнчүлөр көп топтолуп калып жатат же кайсыл багытта мисалы коомдук транспорттардын жана интервалы кечигип жатат, убактысынан кечигип жатат деген сыяктуу маселелерди эске алуу менен рейдтик иш-чаралар көзөмөл жүргүзүлүп жатат депчи. Азыркы учурда көп нерсе ошол текшерүүлөрдө мисалы кайсыл жерлер тандалып алынды, кайсыл жерлерде чын эле жана жүргүнчү суукта жана транспортто көп күтүп жатат. Мен мындай эле айтып коеюн, азыр өзүңүзгө белгилүү болгондой, биринчиден бизде мына Араванский аялдамасы бар. Аны билесиздер, ал жерде бизде чоң мектептерибиз бар, ошол мектептерден чыккан окуучулар бар. Андан сырткары ошол берки западный жакка, батыш жакка кеткен багытта Чөнтөк деп коебуз, ошол жерде турат биздин рейдовый группабыз. Анан бизде мынабу эски курулуш техникуму деп коет, военный кафедра, ошонун алдында турат. Биздин адам рейдовый группаларыбыз Ошский районунда турат, Ошский районунда дагы турат, Зайнабидиновада турат. Анан бул жагы Юго-Восток жакта турат. Юго-Восток жакта дагы бир немебиз бар, балдарыбыз бар. Бул ар кандай, мисалы үчүн эртең менен кайсыл аялдамаларда көп болот, кечинде кайсы болот. Ошого караган, бул айырмасы бар булардын. Себеби жүргүнчү эртең менен көбүрөөк кайсыл аялдамадан кетет, жумушуна, базарына, и кечинде кайсы аялдамада көп топтолот. Ошондой иликтөө жасалган да. Анан чын эле мындай көйгөйлөр бар экендиги аныкталып атабы? Мисалы бир жумуштун азыр эми баягы топ-топторго бөлүнүп алып иш жүргөнү менен баары бир өзүнчө талкууланат, чогуу ситуация, мындай кеңеш айтылат, анан ошого жараша мындан ары дагы иш жүргүзүлүшү керек. Албетте. Маселе кандай болуп атат негизи? Эмне көйгөйлөр бар экен? Башында биринчи биз бул рейдовый иш-чарабызды баштаганыбызда ошондой ситуациялар кездешкенде биз ошолорду ыкчам түрдө чечүүгө аракет кылганбыз. Буюрса азыр бүгүнкү күнгө карата акыбал кичине оңолуп калды. Ал эми ошол учурларда мисалы үчүн сейрек кездечүүчү айыл биздин мисалы үчүн шаардан айылдарга кете турган маршруттарыбыз бар да, айылдарга. Себеби биз Кара Суу району менен чектешпиз. Ошол айылдарга мындай айтканда бизде бир 40% кичи автобустарыбыз айылдарга каттайт. Себеби шаарга өтө жанаша, жакын. Ошол айылдарга кете турган жүргүнчүлөр негизинен булар эртең менен базарга келишет. Основной эми элдер базарга барат. Анан кечинде саат 6-дан кийин булар кайра кетишет. Ошол мезгилде биз коомдук транспортту каттоосун камсыз кылып беришибиз керек. Ал эми кечке маал мисалы үчүн 8-9га чейин эгер жүргүнчү жок болсо, өзү жүргүнчүлөрдү ташуунун эрежеси бар. Эрежеде бул биринчи негизде бул жүргүнчүнүн коомдук транспорт жүргүнчүнүн агымына жараша. Сөзсүз түрдө ал транспорт ээси дагы мисалы чыгашага учурабаш керек деген сыяктуу. Себеби али кээ бирде бизде учурлар болуп калат, мисалы чалып калат, мына ушунча убакыттан бери күтүп атам.
коомдук транспорт жок болуп атат. Эми ошол адам саат 9:30 10 чалып аткандар болот да. Андай мезгилде албетте жүргүнчүнүн агымы болбосо жүрбөйт да бир адамды депчи, мисалы үчүн. Ушундай ситуациялар бар бизде. Анын негизи жана ошол убагында катташ керек, жана өз мөөнөтүнөн кечигип жатат деп маселе эми негизинен ошодон улам текшерүү болуп атат. Анан жарандардын пикирлери дагы жүргүнчүлөрдүкү көбүн эсе ошол маселе боюнча болуп атат, Албетте. Анан негизи ошол коомдук транспорттор эртең менен өзү канчада ишин башташы керек? Биринчи каттам, анан кечкисин мисалы шаар менен чектешкен аймактардыкы балким өзүнчө каралат, жана райондордуку. Анан шаардагы коомдук каттамдар кечинеси канчада акыркы ошол каттам өзүнүн жана ишин жүргүнчүлөрдү тейлеши керек деген сыяктуу. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, ар бир коомдук каттамдын өзүнчө графики түзүлөт да. Бул график жана мен айтып кеткендей, бул жүргүнчүлөр ташуунун эрежесине ылайык түзүлөт. Ал жерде биринчи кезекте жүргүнчүнүн агымы эске алынат. Биринчиден бул жерде баягы эксплуатация бөлүмү деп коебуз, бизде эксплуатациялык инженерлер иликтешет. Карашат дагы баамдап туруп, кайсыл багытта, кайсыл мезгилде жүргүнчү канчалык деңгээлде болот. Убакыт каралат. Анан ошого карап туруп, ар бир багыттыкы өзүнчө бул жердечи графиги, жүргүнчүнүн агымына карайт. Эгер көп жүргүнчү жүрө турган каттамдарыбыз эртең менен 6:30 өтүп 7-ге жакын башташат өзү график боюнча. Анан кечинде 8:30га чейин катташат. Ал эми биздин мына муниципалдык коомдук каттамдарыбыз бар. Бул автобус, троллейбустар. Булар 6:30 башташат булар. Кечки маал саат 43-чү каттабыз бар. Бул акыркысы 9-дан өтүп 9:30га жакын гаражга кирип барат. Бунун баардыгы көзөмөлдө, себеби адистер муну иликтеп, карап туруп, анан графикти коюп берген да. Айрым ситуацияларда ошол коомдук транспорттук кичи автобустар жетишпеген акыбалдар болгон, графикке жетпей, графиктен калган ситуациялар болот. Бул себеби коомдук транспорт адам күнүмдүк, адам бул менен адам жолугушат да бул нерсе менен. Коомдук транспорт адам күнүгө бул менен пайдаланат. Ошон үчүн көйгөй күнүнө боло берет. Ар кандай көйгөй боло берет. Бирок убагында биз муну адистер аракет кылып жөнгө салыныш керек маселе. Анан ушул эле жагдай боюнча биздин көрөрмандан суроо келген. Саат 18:00дон кийин каттамдар аз болуп жатат, кеңеш тарапка такыр эле жок болот дейт. Мен жана айтып кеттим го, кечинде айтып атам го, кеңеш тараптагы бизде айыл жергеси болуп эсептелет. Негизинен элдер эртең менен келип, кечинде болгон үчүн баягы бул дагы негизинен алганда ошол жүргүнчүлөрдүн агымына карап туруп жасалат. Бирок албетте муну биз азыр дагы көзөмөлгө алабыз. Как раз азыр бизде чөнтөктө балдар рейдовый группада турушат. Карайбыз муну. Анан кезектеги маселе бар. Биздин дагы көрөрманыбыздан келген Кермету айылы Ош шаарына караганына байланыштуу каттамдарды көбөйтүп койсоңуздар дейт. 1 саатта 1 болот, студенттер батпай калышат, 1 саатта суукта калып кетип жатышат дейт. Кезектеги Кермету айылы. Мен бул боюнча айтып коеюн, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2024-жылы биздин Ош шаарынын аянты бир кыйла аймагы чоңоюп, бизге Кызыл Кыштак жана Төлөкөн айыл өкмөттөрү Кара Суу районунун Ош шаарынын аймагына кошулган. Ошол эле учурда ошо Кермету айылы дагы биздин Ош шаарынын карамагына караган. Буга чейин азыркы күндө ал аймакты транспорт жана коммуникациялар министрлиги караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорты департаменти тейлей турган пригородный деп коебуз, шаар четиндеги каттам тейлейт. 354 бекен ошондой. Азыркы күндө биз ошол АТРдин алкагында бизге өткөн, шаарыбызга өткөн коомдук каттамдарды өзүбүздүн карамагыбызга алуу боюнча ошо азыр учурда ошо процедура жүрүп атат. Демек жумуш аякта элек. Жок, азыр иштейбиз. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Кандай көлөмдө коебуз? 354 деген ошол немени пригородный маршрутту биз азыр министрликке кат жазганбыз, кайрылганбыз. Азыр ал өзүбүзгө өткөрүү процедуралары жүрүп атат. Демек АТРден кийин сиздерге караган жалпы эле ошол шаар четиндеги аймактар боюнча, бир гана Кермету эмес. Кермету эмес. Мына азыр кечегинде бизде Кызыл Байрак айылы бар. Ошол айылда көйгөй болуп аткан. 127 каттамына Ишкебан айылына чейин барчу. Өткөн понедельник, өткөн ошол дүйшөмбү күнү биз барып, аны элдердин суроо талабы негизинде 127 каттамды Кызыл Байрак айылына чейин узарттык.
Биздин көрөрманга түшүнүктүү болуш керек сиздин берген маалымат. Анан негизи ошол жана биз эфир башталгандан бери текшерүү рейдтик иш-чаралар боюнча сөз кылып жатпайбызбы? Албетте мунун баары элде айтып жаткан көйгөйдөн кийин болуп атат. Анан негизи ошол текшерүү эле жүрүп калабы же бир мунун дагы бир жыйынтыгы болуш керекпи? Мисалы, интервалынан кечиккен, жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлебеген маршруттук линия жана автобус, троллейбус линия болобу? Бир жыйынтыгында кандай чара көрүлөт деген суроо. Бул мындай да биздин максат мындай транспорттиктерде мындай сөз бар. Бирөөнү бул жерде айыптап же болбосо неме кылыш эмес, күнөөлөп же чара көрүү эмес, негизи маселени чечүү. Биздин негизги максатыбыз элди ташуу. Эгерде такыр эле ошондой бир ситуация болуп, баягындай талапка жооп бербей, айткан интервалды сактабай, учурунда келбей ошондой ситуациялар боло турган болсо, буларга албетте бизде мыйзамда каралган өзү тартиптер бар. Азыр жана мен айтып кеттим, жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаменти өзүнчө буларды көрсөтүлгөн, мыйзам боюнча көрсөтүлгөн, булардын өздөрүнүн айыптары бар. Андан сырткары биз ошол кайсыл каттамда ошондой ситуация болуп аткан болсо, биз ошол багытты тейлеп аткан жоопкерчиликке чектелген коомго ошол мамлекеттик номери менен кайсыл кичи автобус каттам, кайсы каттамда кандай талапты бузуп атат, ошого жараша аны чакырып биз жумуштан четтетебиз. Жумуштан мисалы үчүн 3 күнгө баягы өзүнүн категориясы бар. Кандай баягы айып боло турган болсо ошого карап туруп 3 күнгө, 5 күнгө, 15 күнгө, 1 айга такыр четтетилет. Ошондой бизде жазаналар колдонулат. Мен азыр статистиканы алып келбепмин. Азыр акыркы 11 айда бизде бар. Канча тартиптик жаза берди? Мен ала келбепмин. Бирок былтыркы жылга болжолдуу канча? Былтыркы жылга салыштырмалуу 60%га көп. 60%га көп. 111 бекен ошондой кичи автобус каттамга биз азыр эстей албай атам. 111 кичи автобус каттамга биз чара көргөнбүз. Онун ичинде биринчи кезекте биз эскертүү беребиз. Эскертүү берип, себеби ал ошо менен бала чака багат. Тартипке келгин, мындай интервалды сактагын. Бирок ошондой эле учурда мен негизги нерсени айтып кетким келип атат. Мына өзүңүздөр билип атасыңар, мына шаарыбызда жылдан жылга машинанын эсеби көбөйүп кетип атат. Автоунаанын саны, жалпы транспорттардын саны болбогондой көп болуп кетип атат. Айрыкча бизде ошол час пик учурунда, неге биз час пик коомдук транспорт убагында эле каттайт эгер жай турмушка коюп койсо, болсо бир 10 мүнөт, 15 мүнөт. Ал эми ошол именно час пик убагында бизде көп убакыт созулуп кеткенин себеби ошол көбүрөөк жол тыгындарынан болуп атат да. Бул жылдан жылга мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин шаарыбызда жалпы эле Кыргызстанда машиналардын, автоунаалардын саны аябай кандай көбөйүп кетип атат. Ошого жараша азыр бизде мына шаар өзүбүз, мына шаар бийлиги жолдорду көрүп атасыздар, комплекстүү ремонт жасап, ошол заман талабына ыңгайлуу кылайлы деп атпайбызбы? Анан жана сөзүңүздү айтып өттүңүз, мисалы тигиндеги ошол маршруттук каттам, паланча номердеги маршруттук каттамдын жүргүнчүлөрү бизге чалып жатышат, жок деген сыяктуу, токтоп калбадыбы деген сыяктуу. Анан бул жаатта сиздерде ушул мен адашпасам 2 жыл мурун жана GPS навигатору деп бир атайын долбоор башталган болчу. Ага жана Ош шаарынын вице-мэрлери 4 миллион сомдой каражат кетти делген. Бирок кийин айтылды, ал долбоор дагы максатына жетпей калды деп. Мисалы ошол эле жүргүнчү сиздер тынчыңыздарды алып отурбай деген сыяктуу, өздөрү суукта калып кетпей, балким саат 6-да токтойт деген маршруттук каттамга ишенип убактысын кетирбей деген сыяктуу, ошол эле жана онлайн көзөмөлдөп, ошого жараша бир убактысын үнөмдөсө болот эле, пайдаланса, пландаса болот эле деген сыяктуучу. Андай долбоорлор, жеңилдиктер эмне болду? Каражат кайда кетти деген суроо. Мындай да, бул маселе мен мындай айтайын, буга бизде Ошбас деген мобилдик тиркеме иштелип чыгылган. Onun үчүн атайын биз тендер өткөргөнбүз. Тендер өткөрүп, муну Стема бит деген эсимен чыгып атат. Азыр бир компания утуп алып, Ошбас мобилдик тиркемеси иштелип чыгылган. Ошбас мобилдик тиркемеси келишим боюнча мунун тейлөө мөөнөтү биз эми бюджеттен каржылап бергенибизде бул 4 миллион сомдун ичине эмне кирет? Мунун ичинде ошол мобилдик тиркемени иштеп чыгуу. Иштеп чыгуу, билесиз, бул жерде бүт немелердин жанагы неме деп коет го, айтыштиктердин жумушу бул, өзүнүн техникалык шарттамасы бар. Ошо шарттамасынын негизинде каралган бул нерсе. Иштелип чыгылган, анын үстүнөн анан бул жерде мобилдик тиркемени иштеп чыгуу, аны жүктөө, аны үйрөтүү, ошондой эле биздин мына жүргүнчүлөр ташуу агенттиги ишкананын диспетчер кызматтарын автоматташтыруу,
тутуму болгон. Чоң телевизорлук экрандар алынган, телевизорлор алынган, ноутбуктар алынган бул система үчүн. Бул келишим боюнча бул ошо өзү 1 жыл эле тейлөө болгон башындачы келишим. Бирок келишим 1 жылга карабастан биздин бул Ош Бас мобилдик тиркемесин тейлөөчү жоопкерчиликтелген коом мына жакында октябрь айынын адашпасам сентябрдын аягында өчүрдү. Себеби мунун буягына уже эми айдоочулар өздөрү күнүмдүк баягы өзүнүн бул обслуживание болот да. Күнүнө бул мобилдик тиркемени алганыңызда канча секундта канча минутта каяка келип атат, муну айтчиктер көрүп көзөмөлдөйт да. Мунун өзүнүн кызматы бар да. Ушул кызматты бирөө төлөш керек да мунучу. Эми азыр мына 25-жылга биз азыр Кудай буйрса азыр мобилдик тиркеме боевой иштейт. Азыр 25-жылкыдан буйрса азыр максат кылып атабыз. Муну дагы өзүбүз демилгени колго алып иштетебиз депчи. Канча адам колдонот ушул тиркеме азыр иштеп атса? Жок, азыр токтоп калды деп атпайбынбы? Азыр токтоп калды. Бирок негизи ошол 4 миллион сом шаардык казнадан коротулду. Конечно. Бирок максатына жетпей калганы, ошол эле белгиленген өлчөмдө жарандар колдонбой калганы айтылганда, анан жок. Эмне деп айтылат? Ийгиликтүү болдубу же мындай? Жок, акыркы учурлар башында ошондой болгон, кийинчерээк элдер уже колдонуп калган. Канчага жетти эң алды дегенде статистика менен айта турганбыз. 12 миң бекен ошондой адам уже жүктөгөн бизде статистикасы бар болчу. Азыр буйрса мына 25-жылы биз аракет кылып атабыз, дагы муну ишке. Жаңы тиркеме иштелет. Жок, жаңы эмес, бул сушиз бар тиркеме. Только биз ошол тиркеменин иштешине, убактын көрсөтүп беришине бар бул предложение. Жаңысын иштештин кереги жок. Кичине акча каражатын карап коюшубуз керек, все. Анан бизден көрөрмандардан аябай көп суроолор келип жатат. Биз маегибизди улатканча өз кезегинде арасында албетте. Көрөрмандардын Ош шаарында коомдук транспорттардын жүргүнчүлөрүнүн дагы суроолоруна, пикирлерине орун берели. Саламатсызбы? Төлөкөн айылында 124 маршрутка эртең менен аз болот, батпай кетебиз, жумушка жетишпейбиз дейт. 10 автобусту аялдаманын акыркы Гапарайтиев мектепке алып келсеңер, студенттер кеч келип жатат дейт. 124 суукта кеч жүрөт дайыма дейт. Негизи ошол 124 маршруттук каттам боюнча болгон, эми бул жерде кошумча коомдук транспорттарды тартуу мүмкүнбү деген жанагыбыздын суроо сунушу бар. Себеби жана жүргүнчүлөрдүн көптүгү аталган айланмакта маселе. Мен мындай эле айтып коеюн, бул 124 кичи автобус маршруттук каттам бизде эң узун маршрут каттам болуп эсептелет. Бул Жеткинчек лагеринен баштап Салиева көчөсүнө чейин барат. Бул алыс, эң алыс. Анан 124 каттамды тейлөө сапатын жакшыртабыз деп биз муну 2-3 жолу конкурс өткөрүп, 2-3 жолу биз ар кандай осолорго берип келгенбиз. Анан акыры барып мына Ош шаарына келген 22-жылы келген Isuzu HS40 деп коебуз, ошондой автобустарыбыздан 10-чу каттамды биз ошо Төлөкөн жакка жүргүзгөнбүз. Элдин суроо талабы боюнча биз бул автобусту 3 жолу адашпасам 3 жолу биз муну узартып барып, азыр ошол немеге чейин барып калды ужечи, баягы ипподром жакка чейин уже барып калды. Анан биринчи кезекте азыркы мына кийинки этапта келе турган автобустарыбыз келип кала турган болсо, биз албетте ошол каттамга муниципалдык автобус каттам жүргүзүү максатыбыз жок эмес. Андан сырткары дагы мен белгилей кетчү нерсени айтып коеюн. Демек жана сиздер ошол тарткан автобусту айтып атпайсызбы, ипподром жакка чейин барат. Дагы көбөйтүп, азыркы учурда мындай талап Да, азыр мындай да, азыр мына рейдовый учурларда дагы биз билебиз да кайсы маршрутка каттамыбыз серик каттайт. Ошону карап туруп, ошо ососуна чалып, давай жандандыр. Резервке чыкканда дагы чыгаргын деп аракет кылып атабыз. Анан негизги нерсе мына мен айтып коеюн, азыр Кыргызстанда биринчи болуп мына биздин Ош шаарында 5 жаңы келген автобустардан 5 көрүп атсаңыздар керек, 5 мектептик каттамды жолго койгонбуз. 5 мектептик каттам. Бул мектептик каттам акысыз. Мектептик каттамга өзүнчө токтолбойлу. Азыр эми Төлөкөндүн маселесинен эле мектептик каттамга өтүп кеттик. Ал боюнча да өзүнчө токтололу. Эми биздин көрөрмандар дагы түшүнгөндөй болсун. Саламатсыздарбы? 6-чы автобустун иш графиги саат канчадан канчага чейин дейт. Машина базардан кайтканда Юго-Востокко барбай эле кайра өздөрүнүн гаражына кайтат деп. Бул кайсы 6-чы автобустук каттам муниципалдык ишкананыкы. 6-чы автобусубуз бар. Бул бизде мына Соколок жана биздин Оркей айылдарынан каттап келет.
буга чейин ошол Соколок айылында, Оркей айылында коомдук транспорт маселеси аябай курч турган. Себеби элди биз 128 деген маршруткабыз бар эле, Оркейге бара турган. Биз ошол Оркейге барып аткан маршруткабызды Соколок айылына чейин экиге бөлүп да иштетип көрдүк. Элди теги эле ошол жердеги эл кыйналган болчу. Анан мына 22-жылы автобустар келгенден кийин ошол жерге Оркей жана Соколок айылдарына биз 6-чы мамлекеттик автобус каттамдарды жолго койгонбуз. Азыркы күндө мына бүгүн Оркей каттамы боюнча 6-чы автобус каттамы боюнча бүгүнкү күндө 10 автобус жумушка чыккан. 10 автобус жумушка бүгүн мендеги болду наряд боюнча данный маалымат бул. Айтып атпайм, жана айтканымдай бул жүргүнчүнүн агымына жараша болуп атат. Анан бизде бир көйгөй бар азыркы учурда. Бизде Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасында айдоочулардын жетишсиздиги бар. Айдоочулар жетишсиздиги бар. Ошол бекитилген нарядка жетишпей калып аткан ситуациялар бизде бар. Бирок ал боюнча азыр иштеп атабыз. Бул жана муниципалдык ишканада, айдоочулардын жетишсиздиги бар. Троллейбус, автобустарда. Троллейбуста анчалык көйгөй жок. Негизинен автобустарда бар бизде. Эмне себептен? Айлык маян азбы же кандай? Бул мындай болуп атпайбы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына азыр рекламада да силердин каналыңардан бир-эки жолу көрүп калдым мен. Мына Россия Федерациясында, мына Красноярск, Томск, Оренбург деген шаарларда айлыкты мына Красноярск эле айтып атат, акыры 174 миң сомго чейин айлык берип атат. 174 миң рубльга чейин. Айдоочулар. Айдоочуга перелетун төлөп берип атат. Ал жерде жатаканасы бекер, тамак ашы жатаканасы өзүнүн бекер, тамак ашы гана өзүнөн депчи. Көп бизде айдоочуларыбыз ошол жакка кетип калган учурлар болуп атат. Демек ага салыштырмалуу эми аталган ишканада сезилерлик эле айлык маян аз. Жок, бизде азыр мисалы үчүн айлык маяна жетиштүү болгон үчүн азыр мисалы үчүн бүгүнкү күндө 43-чы автобус каттамдагы мисалы 18, 19, 20га чейин жетип чыгып атат. 25 миң, 30 миңге чейин жетип айлык алып атышат азыркы күндө. Иштегенине карап. Анан айдоочуларда мисалы эмне жоопкерчилик каралат да, мындай эмнеге милдеттендирилет, ошол эле жүргүнчүлөрдү тейлөөдө? Бул өзүнчө бир неме, бизде жүргүнчүлөрдү ташуунун уюштуруунун эрежелери бар. Ошол эрежелерде коомдук кичи автобустук маршрут коомдук теги эле коомдук маршрут каттамдардын айдоочуларына өзүнө жараша бул жерде жоопкерчиликтер жүктөлөт. Ошол айдоочу автобуска же кичи автобуска чыккан ар бир жүргүнчүгө жооптуу болот. Ал сөзсүз түрдө жол эрежесин сакташ керек. Жүргүнчүлөрдү ташуунун эрежесин сакташ керек. Ал эми ошол сактабаган же талапка жооп бербеген айрым бир кандайдыр бир учурлар боло турган болсо, албетте тиешелүү буга жазаналар көрүлөт. Анан жана окуучулардын маселесин козгоп кеттиңиз. Бул жерде дагы бир маселе, мисалы азыр эми жана жүргүнчүлөр каттамдарды көпкө күтүп калган убакытта атабыз, суукта калып кеткен убакытта атабыз, алардын арыздануулары деп жатабыз. Анан мисалы окуучуларды албай кеткен учурлар буга чейин көп мындай кездешкен, аябай көйгөй болуп келген Ош шаарында. Анан ошондон улам жол акысы дагы окуучулар үчүн 5 сомго көтөрүлгөн, 1 сомдон. Жол акы эми окуучуларга 5 сомго көтөрүлгөндөн кийин маселе кантип калды? Албай кеткен учурлар азайдыбы кескен? Негизи мен бир нерсеге көңүлүңөрдү бургум келет да. Автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамга ылайык ата эне 7 жашка чейин бир баланы коомдук транспортто акысыз алып жүрүүгө укуктуу. Ал эми экинчи бала уже как жүргүнчү катары төлөш керек. Өзү негизи бир жүргүнчү дагы бекер жүрбөйт коомдук транспортточу. Мына салыштырып айта турган болсок, Бишкек шаарында мектеп окуучулары жүргүнчү катары төлөйт. Бишкек шаарында учурда азыр жол акы 20 сом, кичи автобустарда 20 сом эле төлөйт. Бир гана биздин бул Ош шаарыбызда мурун 19 жылга чейин 1 сом болуп келген. Ошол 1 сомдун айынан көп окуучуларыбыз калып кеткен, коомдук транспортто чыга албай. Анан биз ошо коңгуроо кагып, кокуй. Анан айдоочулар менен кеңешип, сүйлөшкөнүбүздө ошо хотя бы 5 сомго, анда жол кире 10 сом болчу. 50%ын төлөсүн, майлы биз ташып беребиз. Биздин келишимибиз бар да булар менен. Анан азыркы мына акыркы учурларда көрүп атасыңар, баалардын өскөнүнө байланыштуу. Азыркы учурда ошол 15 сом жол акы дагы азыр бизде күйүүчү майлар дагы бир топко кымбаттап кетти. Мындай 19 жылдан бери салыштыра турган болсок, 160%га чейин чыгып кетти да күйүүчү майдын баасы. Бирок ошого карабай иштеп атабыз. Эми ошол окуучу көйгөйүн чечиш үчүн, адил эле ошол окуучу ушундай ситуацияда болбосун деп
жана мен айткандай мектептик автобустук каттамдарды биз уюштурганбыз. Буюрса 25-жылы дагы буну жөнгө салабыз. Анан ошол эле мектептик маршруттук каттамдар кандай иштеп жатат азыр? Биз бул боюнча кененирээк маалыматты жарнамалык тыныгуудан соң алабыз. Рахмат. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн Ош шаарында коомдук каттамдар кандай иштеп жатат? Мына ушул суроонун айланасында маек куруп жатабыз. Анан биздин көрөрмандардан келген суроолор аябай көп. Азыр биз эми эфирдин жүрүшүндө буюрса бардык суроолорго, негизги суроолорго жооп алып бергенге аракет жасайбыз жана токтоп калган жерибизден уланталы. Негизи Ош шаарында окуучулар үчүн иштеп уюштурулган коомдук транспорттардын маселеси. Биз жана айтып кеттим, ошол окуучулардын көйгөйү көп болуп жаткандыгына байланыштуу биздин шаар башчыбыз Бакыт Жеңишбекович тарабынан ушундай чечим кабыл алынып, биз ошол быйылкы жылы келген 100 автобустун эсебинен жаңы автобустардан 5 мектептик багыттар боюнча автобустук каттамдарды жолго койгонбуз. Булар 3 маал эртең менен түштө кечинде окуучуларды гана ташышат. Бул окуучулар акысыз ташылат. Бул автобустар кандай таризде ишке коюлду, кантип булар иштейт, бул боюнча биз өзүбүзчө бир иликтөө жүргүзүп, бизде эң негизги шаарыбызда аялдамаларында, кайсыл аялдамаларда көп окуучулар кездешет, кайсыл жерде, кайсыл аялдамаларда кайсыл мектептерибиз бар. Ошого карап туруп булардын кыймыл чийимлерин чийип бергенбиз. Ошол 5 каттам бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз, Кудай буйрса, иштеп жатат. Биз көрөрмандардан келген суроого орун берели дагы. Саламатсызбы? Бизде Кыргызстан айылынан Юго-Востокко чейин 106 маршруттук каттамдар каттайт дейт. Алар убагында жүрбөйт. Күнүгө саат 16:00дөн кийин такыр каттабайт. Чоң адам эмес, окуучулар дагы такси менен кетишет. Элдин суранычы качан чечилет дейт. Бул маселе мындай айтып коеюн, 106 кичи автобустук маршруттук каттам боюнча албетте бүгүнкү күндө азыр көйгөй бар. Бул боюнча биз иштеп атабыз. ОСО жетекчисин дагы өткөндө чакырганбыз, чакырып буга тапшырма бергенбиз. Азыр албетте буну аз биз көзөмөлдөп атабыз. Эгер чечилбей турган болсо маселе, башка чараларга өтөбүз. 146 менен 122 багыттагы маршруткалар, номердагы маршруткалар дагы дейт абдан кеч келип жатат, эртең менен кыйналдык дейт, окуучулар дагы албайт. Санын көбөйтүп берсеңиздер болобу деген сураныч бул жерде. Мен ушул убакыттан пайдаланып теле көрүүчүлөргө айткым келет да, бизде ошол именно кичи автобустук маршрут каттамдар боюнча көйгөйлөр каттала турган болсо, окуучуларды албаган фактылар болуп, силерге эгер орой мамиле жасап аткан болсо, талаптагыдай жүрбөй аткан болсо, Ош шаарынын мэриясынын жүргүнчүлөр ташуу агенттигине кайрылыңыздар. 64161 64022 номерлери. 64161 номери бул эртең саат 9-дан саат 6-га чейин иштейт. Түштөн убактысы болот. Ошол жерде арыздаттанууларды калдырсаңыздар болот. Ал сөзсүз түрдө немеге алынат, көзөмөлгө алынат. Саламатсызбы дейт, 127 каттамды Кызыл Байрак айылына чейин узарттыңар, элди ойлогонуңар жакшы дейт. Бирок интервалды эске алып койсоңор болмок, ал жактан эл толуп Ишкабандагы окуучуларды албай кетип жатышат деген маселе. Муну ким контролдойт дейт? Муну жакында биз узартканбыз Кызыл Байрак айылына. Албетте буну азыр сыноо иретинде иштеп атат бул маршрут каттам. Албетте эртең биз буну көзөмөлгө алабыз бул боюнча. Кезектеги 124 маршруттук каттам боюнча маселени айтылган. Анан саламатсыздарбы? Менин суранычым, Ош шаарында южный жактан Юго-Востокко каттам жок. Ошого студенттер саар эртең менен кыйналып жатабыз дейт. Каттам коюп берсе абдан жакшы болмок деген биздин көрөрмандын суранычы. Өзү мындай да, жүргүнчүлөрдүн ташуу эрежесине ылайык шаардын бир жерине башка жерине бир эле коомдук транспорт менен жетүүгө өзү мүмкүн эмес. Себеби биз адамбыз да, ар күнүбүз мен аяка барам, мен буяка барам дейт. Которулуу деген нерсе бар, пересадка деген нерсе бар. Мисалы үчүн чоң шаарларга барсаңыз, метрого кирсеңиз, метрополитенде багыттарга, линияга өтө турган жерлер бар да, аялдамалар, чоң аялдамалар бар аларында. Бизде деле ошол ситуацияда, себеби бир коомдук транспорт менен бир өзүң каалаган жерге барууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул коомдук транспорт деп, маршрут каттам деп айтылат. Ошон үчүн которулуу жолу менен жүрүүнү дагы эске салгым келет. Но бирок бул маселени дагы биз
карайбыз, бул билебиз, бул южный жактан юго востокко баруучу кичи автобус коомдук каттам жок экенин. Бул боюнча дагы иштейбиз буюрса. Анан кезектеги суроо, мисалы Асан чекке троллейбус жүргүзүп коюңуздарчы дейт. Негизде мында суроолордун басымдуусун карасак, коомдук транспорттардын саны аз экени көп айтылып жатат. Көбөйтүп бериңиздер депчи, мисалы жүргүнчүлөр батпай жатат деген сыяктуу. Анан эми бул жерде кошумча мында каттамдарды тартуу зарыл, транспорттарды тартуу зарыл. Бул боюнча жалпы эле эмне дейсиз? Азыркы күндө чын эле жетишсизби? Анан мисалы кошумча ошол эле транспорттарды тартуу үчүн жана сиз айткандай кошумча бир троллейбустарды, балким автобустарды сатып алуу кажет же айдоочуларды ишке, кичи маршруттук каттамдарды ишке айдоочуларды кабыл алуу маселеси бар. Эми бул жерде мен айтып коеюн, мына 24-жылы өтө жемиштүү жыл болду. Себеби биз 100 автобус алып келдик. Эми 25-жылы буюрса да бизде өтө чоң пландарыбыз бар. Өзүңүздөргө мына белгилүү болгондой, Бишкек шаарынан биздин Ош шаарына 100 троллейбус берилди. Бүгүнкү күндө азыр биз 74 троллейбусту алып келдик. Аларды иштешин камсыз кылуучу тартуучу подстанциялар деп коет, тяговый подстанция. Иштешин камсыз кылуучу жабдуулар менен берген. Азыр аларды биз азыр ташып атабыз. Буюрса 25-жылы биз аракет кылып атабыз. Бул 100 троллейбус деген бул өтө жакшы нерсе. Бул биринчиден экологиялык таза транспорт болуп эсептелет. Биздин шаарыбызда буюрса жаңы троллейбустук каттамдар ачылат буюрса. Жаңы багыттар курулат. Ошол жүргүнчүнүн агымына карап туруп биз жаңы линияларды ачабыз. Азыр бул Асан чек жак, бизде азыр ой бар, мына Ош Кара Суу багыты боюнча дагы троллейбус тартсак деген оюбуз бар. Асан чек жакка, ошол Фуркат жакка дагы троллейбус тартсак деген оюбуз бар. Муну азыр комиссиондо карайбыз, кандай болот. Бирок келечекте жакынкы арада бекеринен алып келбей атабыз бул троллейбустарды. Албетте бул коомдук транспорттардын санын көбөйтүү максатында. Андан сырткары, бүгүнкү күндө биз Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен иштеп атабыз. Ал банктын долбоор бар, ал долбоорду ишке ашырабыз деп жүрөбүз. Азыр иштер жүрүп атат бул боюнча. Ал жерде биз электробус алабыз дегенбиз. Шаарыбызга биз электробус алабыз. Тегиле биз ушул акыркы 5 жылдын ичинде шаардын аймагында коомдук транспорттарды сапатын жакшыртуу жана элге жетиштүү коомдук транспорт менен камсыз кылуу боюнча көп максаттарыбыз бар. Ошол максаттарыбызды Кудай буйрса ишке ашырып келатабыз, болот буюрса. Жана троллейбус деп калбадыңызбы? Анан азыр Курманжандатка көчөсүнөн аялдам кечиресиз, тиги жака бир линия ачуу зарылчылык болуп атпайбы, Курманжандатка көчөсүнө? Анан азыр эми карама каршы тилкеде жүрүп атышат троллейбус. Жаңы линия ачуу Курманжандатка көчөсүнө зарылчылыгы бар. Ал маселе эмне болду? Мисалы ошол эле жана кичи транспорттарга, жеке жүргүнчүлөргө, машиналарга аябай ыңгайсыздык жаратып атпайбы? Азыр мен түшүнүгүм боюнча сиз Араманскийни айтып атасыз да. Бизде азыр биринчи каттам, мен эстей албай жатам. Биринчи каттам троллейбус. Экинчи троллейбус. Экинчи каттам. Биринчи троллейбустук каттам бул Масалиев көчөсү менен. Ошону адаштырып таппай атам. Экинчи троллейбустук каттам Курманжандатка көчөсү менен жүрөт. Биз буюрса мына азыр өзүңүздөр билесиздер, мына жаңы базарыбыз көчүп атат. Базар общий биздики көчүп атат, батыш шаарчасына. Буюрса биз ошол Араманский деп койгон жерибизден Курманжандатка ошол Барсбек айланпасын каратып биз ал жакта аз бир багыттуу, бирок троллейбус гана. 13-үчү троллейбустук линиясын курабыз буюрса. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азырчы. 3-үчү линиясын, троллейбус линиясын курабыз. Жана мен айтып кеткен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашырыш пландаштырылып жаткан долбоордо дагы троллейбустук линияларды куруу бар ал жерде дагы. Демек ошондо курулат, бул жакта. Жок, ондо эмес. Ого чейин биз азыр өзүбүздүн күчүбүз менен аракет кылып атабыз. Ошол батыш жакка, шаарыбыздын батыш жагына троллейбустук линиясын курууну. Себеби ал жерде мурун Ош 3000 болгон учурда, Ош 3000 курулуп аткан мезгилде, Ош 3000 болгон да биздечи. Ошол мезгилде ошол жакка орнотулуп, бир-эки мамычалар бар, троллейбустук мамычалар. Орнотулуп калган ошол жерде 73 мамыча бар экен, ошондой. Токтоп калган экен. Биз азыр ошол ишти жандандырышыбыз керек болуп атат. Ошол линия курушубуз керек болуп атат ошол жакка. Негизи линия тартуу оор жумушпу же көп каражат кетеби? Линия тартуу албетте бул оор жумуш. Бунун өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Себеби ол троллейбустун линия 700 киловатт үстөгү чоң көлөмдөгү немени электр энергиясын талап кылат да. Буга өзүнчө ошол мен жана айтып кетпедимби, тяговый подстанция деп.
өзүнчө тартуучу подстанция. Булардын кубаттуулугу башкача болот. Ошондой подстанциялар курушубуз керек. Демек ошондо экинчи каттамга дагы 2025-жылы Аракет үчүнчү каттамга. Жок, азыр мен айтып аткан экинчи каттамга 2025-жылы жаңы линия тартылат, Жок. карама каршы тилкеден. Жок. Азыр мен сурооңузду түшүнбөй калдым. Үчүнчү Ош автобекетке чейин экинчи экинчи троллейбус каттам каттамы. каттайт. Алар азыр бир тараптуу жолдон жүрүп атат. Өзүңүз байкап атасыз, Курманжанкай көчөсүн бир тараптуу кылып койгон автоунааларга, бирок троллейбус карама каршы жүрөт. Түшүндүңүз, ошого жаңы линия качан тартылат деген суроо. Жок, ал жакка линияны тартыштын кажети жок. Азыр ушундай башламан боюнча жүрө берет. Жок. Ал өзү мындай да, бул Курманжандатка Ленин көчөлөрү булар односторонний болуп эсептелет. Односторонний деп коебуз. Себеби бул эмнеден келип чыккан? Бул ошол аймакта өзүңүздөр билесиздер, мына филармониянын асты, ошол жерде өтө баягы автоунаалардын тыгыны көп болгондугу. Анан ошого байланыштуу биз Курманжандатка көчөсү аркылуу жүрөт бүгүнкү күндө. Аны биз бул жакка алуунун азыр кажети жок деп ойлойм. Себеби бул бир эле бурчту, бир эле полосаны ээлейт. Калган полосаны биз бошотуп бергенбиз да. Автоунааларгачы 3 полосаны бошотуп бергенбиз. Мурун ошол троллейбус эле каттаган жерде машиналар дагы жүргөн. Машиналар экинчи линияны ээлеп жүргөн да, азыр экинчи линиясы бош. Экинчи линия бош. Ошондо бизде 3 полоса жол бул жакка юго-восток, бул жакка карай жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тарчылык жаратат, келен эмес, шарт жакшы эмес. Майли аракет, муну дагы бир изилдеп көрүшүбүз керек экен, аракет кылып. Сиз ал жак менен жүрбөйт окшойсуз, Жок, жүрөм, билем. Анан жана троллейбустардын дагы эле маселесин козгойлу, автобустардын маселесин козгойлу. Бишкек шаарынан канча 70тен ашык троллейбус алынып келди деп жатасыз? Бизде мындай да, Бишкек шаарынан бизге 100 троллейбус. Алар кандай таризде берилди сиздерге? Бул жөн эле бизге жок. Бишкек шаарынан толук түрдө троллейбус каттамдар чыгарылып атат. Ал жер эми биздин борбор калаабыз болуп эсептелет. 100 троллейбус биздин Ош шаарына берилди. Акысыз. Акысыз жөн эле. Ошол учурда Бишкек шаарында иштеп жаткан троллейбустар. Анан Нарын шаарына берилди, мен билгендей, Кара Балта шаарына да берилди экен, ошондой. Азыр биз бүгүнкү күндө 74 троллейбусту алып келдик. Дагы аз эле троллейбусубуз калды, уже алып келип калабыз аны. Буюрса 25-жылы бул троллейбустарыбызды жаңы линияларга коюу максатыбыз бар. Алды канча жылдан бери иштеп келе жаткан троллейбустарды алып атабыз ошондо? Бул жерде 96-жыл бекен, ошондой 96-жылдан бери азыр мен кагазымды ала келбепмин, ал жерде ушундай. Бирок бир нерсени эске салгым келет. Троллейбустук каттам бул экологиялык таза, анан көп деле баягындай ремонтту талап кылбайт. Анткени бул электр энергиясы менен, двигатель электр энергиясы менен жүргөн үчүн муну жакшы кадовойуну карап, моторунун ошол электр двигателине жакшы карап койсо, бул өтө жакшы транспорт болуп эсептелет. Адам дагы көп батат да бугачы. Ошол. Анан жана сары автобустар алынып келинбеди, Россиядан гранттык жана жарым Россия түрүндө депчи. Алардын бир ремонту жана бузулган маселеси аябай көйгөй болду эле. Ар бир 6,5 миллион сомдон сатылып алынды деп. Жакында гана биздин билгенибизге караганда алар толук коомдук каттамдан чыгарылды деген маалымат берилди. Негизи ал акчалар төлөнүп бүттү беле? Жок, ал бул 2016-жылы алынып келинген экен бул автобустар. Ошол жылдары алып келинген Лиаз үлгүсүндөгү автобустар. Бул автобустар азыркы күндө капиталдык ремонттон өтүп атат. Уже булар 10 жылга жакындап атат. Булардын иштеп атканычы ТО-1, ТО-2 деген ремонттор бар. Азыр иштеп атат. Себеби булар автобустардын ичи кенен да, берки немелерге караганда. Троллейбус сыяктуу эле кенен. Буюрса биз буларды азыр ремонт жасап атабыз. Убактылуу азыр ошолордун ордуна биз 13-каттам тейлейт болчу. Убактылуу азыр биз жаңы келген автобустардан чыгарып атабыз. Буюрса бул автобустар дагы чыгат ишке. Кайра каттамга кайтат. Буюрса ремонт жасап атабыз да, ремонт болот. Негизи акчасы төлөнүп бүткөн беле же кандай бир убакыт мен билишим боюнча бул 25-жылы бүтүш керек. Бул баягы Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкасында алынган бул. Баягы 1% деген ошондой көлөмдө. Бул 15 жылдык кредит болуп эсептелет.
азыр бул, по-моему, ошол менин билишимче ошол 25-жылы бүтүш керек. Негизде ошол эле жана муниципалдык ишканага алынат, троллейбус, автобустардын жаңы топтомдору толукталат. Анан негизи ошол троллейбус, автобустар сатып алууда мисалы эмнесине маани берилет, кандай критерийлер эске алынат, мисалы эми элдин алдында жанагы шаардык казынадан акча иштетилип жаткандан кийин аны бир өзүнчө жоопкерчилиги бар деген сыяктуучу. Албетте. Эмне критерийлер эске алынат биринчи кезекте? Мына азыр байкаган болсоңуздар, биздин мына бул жаңы алынып келген 100 автобустарыбыз булар 9 метрге жетип жетпей ошондой. Себеби бизде жолдун эсеби алынат бул жерде. Маневрунус деп коет, баягы бурулушу керек. Ошонун эсебинен алганбыз биз муну. Эми бул жерде технический задание деп коет. Жаңы алынуучу автобустар эгер алына турган болсо, өзүнчө бизде кеңешме бар. Буну карайбыз, комиссиондон кандай автобустарды алып келишибиз керек, канча көлөмдө алып келишибиз керек. Бул жерде инженерлер, баардыгыбыз адистер отуруп алып кеңешип туруп, анан сунуш даярдалат да. Ошол. Азыр биз көрөрмандардын дагы суроолоруна орун берели. 12 маршрут боюнча суроо келген. Жапалакадагы чоң автобус каттатып койсоңуздар болбойбу? Жумуштан кайтканда маршруткага батпай калып жатабыз, суукта кечигип калып жатабыз дейт. Албетте бул маселе бар, аны да карайбыз. Бүгүнкү күндө азыр Ош шаарына алынып келинген баардык автобустар уже өздөрүнүн каттамдарында задействованы, булар иштеп атат. Буюрса жаңы каттамдар келсе, жаңы автобустар келсе аракет кылабыз. Кезектеги суроо деле ошол Жапалак аймагы боюнча болуптур. Эми автобустардын тартсаңыздар болбойбу дейт. Саламатсызбы? 53-каттамдагы автобус 20 сомдон алып жатат дейт. Бул боюнча эмне дейсиз? Негизде төлөмдөр кандай болуш керек? Ошого токтолуп өтсөңүз болот кенен. Ооба, бул мындай да, жол акы тарифи бизде өзүңүздөр билесиздер, Ош шаардык кеңеш тарабынан бекитилип берилет. Буга чейин азыр 172 токтом бар. 2022 жылы бир сыйра каралды, 19 жылы. 172 токтом. Ошондо бизде коомдук транспорттарда, муниципалдык коомдук транспорттарда бул эсептелген автобус, троллейбустарда жол акы тарифи 10 сом. Ал эми кичи автобус маршрут каттамдарында жол акы тарифи 15 сом, окуучуларга 5 сом, ал эми автобус, троллейбустарда окуучуларга 3 сом. Эгерде урматтуу телекөрөрман, ошол азыр сиз суроо берип атпайсызбы, ошол 20 сом алып атат деп. 20 сомдон алып атат, ошондой ситуациялар боло турган болсо, сизден сураныч, ошол бизге албетте бул ситуация боюнча бизде Facebook баракчабыз бар өзүбүздүн, Ош шаарынын мэриясынын, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасындагы социалдык тармактарда, Instagram баракчасында, Facebook баракчасында бар, маалымат берип койсоңуздар, сөзсүз түрдө мындай айдоочуларга биз чара көрөбүз. Саламатсыздарбы? Маршрут автобустардын тазалыгына да карап койсоңуздар, отургучтар, айнектеринде тазалык жок, кир деп. Эми мындай экен да, бул азыр туура айтып атат, азыр шаарыбызда эң көйгөй болуп аткан нерсе ошол. Мына азыр күндө, кыштын күнү, өзүңүздөр билесиздер, жолдор кар, лай, башка болот. Жүргүнчүнүн агымы аябай көп, анын үстүнө мына жол тыгыны деп атабыз. Ошондо улам баягы коомдук транспортко түшүп чыкканда, коомдук транспорттун ичи ушундай санитардык абалы анча баягындай жаман абалда болуп калышы мүмкүн, ондай ситуациялар болуп атат. Ал эми неме кылып айтып кое турган болсок, жүргүнчүлөр ташуунун эрежеси боюнча эртең менен ар бир коомдук каттам ишке чыгып атканда наркологдун, анан механиктин кароосунан өтүп, ошол жол баракчасына печать басылат. Ошол механик мойнуна алат ошол жердечи. Бул коомдук транспорт бүгүн жумушка чыкканга, рейске чыкканга укуктуу, мен текширдим депчи. Эгер ошондой терс көрүнүштөр боло турган болсо, сөзсүз түрдө факты менен бизге айтып кабарлап койсоңуздар жакшы болот эле. 159 каттам боюнча дагы маселе эч эле чечилбей койду го дейт. Менин оюмча, урматтуу көрөрман, сурооңузду толук жөнөтсөңүз дагы түшүнүктүү болот. Балким интервалы же санын көбөйтүү. 159 маршрут. Жетишсиздигин айтыптыр. 159 маршрут каттамыбыздагы бул эң узун маршрут каттамдардан бири болуп эсептелет. Бул Шарк айыл өкмөтү, азыркы Датка айыл өкмөтүнүн Маданият айылына чейин барат. Даже азыр биз муну элдердин, ошол жактан элдер суранып келгенине байланыштуу, ушул Жоош айыл өкмөтү менен чектешкен жерине чейин аз эле калат, ошол жерге чейин узарып калган да. Эми бүгүнкү күндө жетиштүү эле деңгээлде чыгып атат, бирок айрым учурларда ал жерден окуучу көп. Шаарга келип окуган окуучу көп. Мен ушул телекөрүүчүлөрдүн эсине бир дагы нерсени салгым келет да. Айылдарыбызда кенен типовой курулган мектептерибиз бош калып атат. Азыркы учурдачы көбүбүз эле шаарга алып келип атабыз.
өзүбүздүн жашаган жерибиздеги мектепке бербей атабыз да балдарыбызды. Ошол эле кыргыз тили мугаллими мисалы Нариман мектеп болобу, Киров мектеп болобу, ошол эле айлыкты алып атат. Ошол мектепте дагы ошол айлыкты алып атат. Эгер биз өзүбүз айлыбызды өзүбүз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Демилге кылып ошол өзүбүздүн айлыбызда окуган, өзүбүздүн мектептерибизде окутсак деген оюм бар да. Эми ата эне өзү чечет муну, кайсыл мектепке барып, кайсыл мектепте. Айылда мугалим аз дейт биздин көрөрман. Сизге дароо жооп келип жатат. Анан кезектеги суроого төрөлө. Буга дагы эми биздин көрөрманыбыздын жообу бар. Албетте, эмне үчүн троллейбустарда электрондук төлөм иштебейт деген дагы суроо келген бизде. Электрондук төлөмдү азыр биз как раз ошол боюнча иштеп атабыз. Биз Элдик Pay деген компания менен иш алып барып атабыз. Бул жерде электрондук төлөмдү жолго коюу боюнча жакын арада мына 25-жылы буюрса 21 кварталында бул ишке кирип калат. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн 10 номердеги каттам эрте токтойт дейт. Эми жана интервалдар боюнча, мен жүргүнчүлөрдүн эсине бир нерсени айтып койгум келет. Айрыкча мына кечинде пробканын айынанчы, мына жол тыгынын айынан маршруттарыбыз ошол 40 мүнөткө чейин жетип кеткен ситуациялар болуп атат. Моюнга алышыбыз керек. Бирок азыр рейдти кылып биз аракет кылып атабыз. Кыйла оңолуш бар. Эми буюрса, эгер ошондой ситуация боло турган болсо, бизге кайрылып койсоңуз болот. Албетте карайбыз. Акыркы суроо менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Саламатсызбы? 113-тү жаңы чек тээке айылдарына көбөйтүп койсоңуздар деп 113-чү каттам деп кайра белгилеген биздин көрөрманыбыз. 113-чү каттам бизде эң баягындай злостный дебейбиз го, баягы эркелегенирээк каттам болчу. Азыркы мына рейдке чыгып, кыйла буюрса оңолуп калды, жакшы иштеп калды. Майлы, бул маселени дагы биз карап көрөйлү. Биз ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп, эми көрөрмандардын биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Албетте эми эфирдин убактысына байланыштуу көп көрөрмандардын суроолоруна тилекке каршы жооп бере албай калдык. Бирок көбүн эсе бир аймактагы көрөрмандар бир маршрут каттам боюнча көбүнчө суроо келгени үчүн эми мындай ирилештирип жооп берүүгө аракет жасадык. Урматтуу көрөрмандар, негизи ошол өзүңүздөрдүн маселеңиздер боюнча Ош шаардык мэриясы тарабынан дагы түздөн-түз жооп алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин жана Максут мырза айтты. Кайсыл телефон байланыштарын да бир ирет эскертөдөлү. 641-61 номерине байланышсаңыздар болот. Бул кичи автобус маршрут каттамдары боюнча. Ал эми берки автобус жана троллейбустар боюнча жана мен айттым, социалдык баракта, Facebook баракчасында, Instagram баракчасында Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы десеңиздер ошол жерде чыгат. И ошол менен бирге ошол Facebook, Instagram баракчасында Ош шаарынын мэриясынын жүргүнчүлөр транспорт агенттиги деген баракчалар бар. Ошолорго түздөн-түз жазсаңыздар болот. Жооп беришет адистер. Биздин көрөрмандарга жалпы түшүнүктүү болду окшойт. Негизи атайын сиздердин ошол сапаттуу тейлөөңүздөр үчүн кандайдыр бир ошол коомдук транспорттарда көйгөй жаралбаш үчүн, укуктарыңар бузулбаш үчүн өзүнчө атайын телефон номерлерди жана кайсыл ошол социалдык тармактагы баракчалар аркылуу пикириңиздерди, үнүңүздөрдү, суроолоруңуздарды жеткире аларын Максут мырза эскертип өттү. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт мына ушуну менен соңуна жетти. Биз сиздер менен кийинки жумада көрүшөбүз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.